Салам достор, сиздер менен Кыргызстан телеканалы Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Сиздерди адаттагыдай эле социалдык тармактарда болуп жаткан эң эле кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырам. Ошондуктан биздин каналдан алыстабаңыз. Жаңыдан 13 жашка толгон кыздын 10 жаштагы өспүрүмдөн төрөгөнү катуу талкууга түшкөн болчу. Бирок жыйынтык башка атаны көрсөткөн. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жарыялашты. Маалыматта Красноярск аймагында 13 жашар кыз катуу ооруп келип, бирок дарыгерлер толгоо экенин айтышкан. Жыйынтыгында жаш эне аман-эсен көз жарган. Ал эми сурак учурунда ал 10 жаштагы досу бар экенин айтып, аны менен мамиледе экенин баяндаган. Бирок бул кээ бир дарыгерлер ишенген эмес. Анткени 10 жашар бала ата болууга али эртелик кылган. Жаш кызды 15 жаштагы өспүрүм зордуктап койгон. Генетикалык текшерүүдө наристенин атасы 15 жаштагы өспүрүм экенин далилденди. Ушундай коркунучтуу кырдаал болсо кош бойлуу болгонума эч качан өкүнбөйм дейт баланы багуудан баш тартпаган жаш эне. Учурда кыз окуусун улантып жатат. Ал эми наристени чоң энеси карап багууга жардамдашууда. Бирбол партиясынын депутаты Алтынбек Сулайманов менен Куудул Эмил Эсеналиевдин бирге тартылган тамашалуу видеосу социалдык тармактарда көптөгөн сынга алынууда. Бирок бул тартылган видеонун максаты кандай деген суроо да жаралбай койбойт. Кээ бир көрүүчүлөр үгүттөө максатында тартылган дешсе, кээ бирлери жөн гана элдин маанайын көтөрүү иретинде тартылган дешет. Айтор эмнеси болсо да видеону көрүп көңүлүңүздөрдү көтөрүп коюңуздар. Мындай жылоо не кеттин ой. Жамырда жадырымы дейм азыр. Таза жолду турат койну. Салам алейкум. Ассалам алейкум байке. Сиз билеңиз. Эмне болду? Мен өзүм жолумда эле баратам го. Мен байкабай эле сиздин жол менен кетип калган турбаймын. Кечирип коюңуз, Все, мақұл, через братан. Через братан деп қойым, Алтынбек байке. Через братан. Все, братан, салам алейкум. Белгилүү ырчы Сыймык Бешекеев парламенттик шайлоодо баарына каршы графасын тандай турганын Инстаграм баракчасына жазды. Ал мындай аракеттин азыркы партияларга ишенбестигин жана келечекке кедергисин тийгизгиси келбегендиги менен түшүндүргөн. Бүгүн эми бир ай бою гүлдөтөбүз, кыйратабыз, биз менен гана силердин келечек түптөлөт деген кесмелер ариясы айтылып, калп токуучу комбинаттар дүрүлдөп ишке кирди. Эгер жалдырап дагы деле алардын оозун карап, башыбызды ийкей берсек, андай иштин бүткөнү. Шорго малынганыбыз болор. Ойлон кыргыз, ойгон эми. Мен болсо баарына каршы деген жерин тандадым. Келечекке кедергим тийбесин. Шайлоо, шайлоо, шаардана шайлоо болор. Шапар тепкен ооз мурунду майлоо болор. Сунушталган долбоорлордун угуп турсаң, суу самырдай үч кыйырсыз жайлоо болор. Бүгүн туура чечим кылып ойлонбосок, бүктөп кайрып колу бутуң байлоо болор деп ыр менен жыйынтыктаган билдирүүсүн. Дэвид Блейн бир канча үйлөмө шар менен 7600 метр бийиктикке көтөрүлгөн. Кычкылтек бет кабын колдонгон. Ал парашют менен жерге конордон мурда акырындан шарларды кое бере баштаган. Шарлар менен асманга учуу Дэвиддин бала кезиндеги кыялы болчу. Бизнесмен Тимур Фазиев футбол сүйүүчүлөрүн жана футболчулардын кыжырын келтирди. Ал түз эфирден сүйлөп жатып, футбол анча-мынча адамдар үчүн акылсыз оюн, жана футбол мен үчүн кичинекей балдардын бала бакчасындай деген билдирүүсүн айткан. Бизнесменге белгилүү футболчу Азамат Байматов: "Сен бир үй саласың, экинчисин саласың, анан эмне? Бул карапайым элге эмне тиешеси бар? Карапайым эл бул биздин дүйнөлүк күйөрмандар. Алар дүйнө чемпионатынын катышуучулары Японияга каршы оюнга акыркы 500 сомуна билет сатып алып, кыргыз футболчуларын колдоого келгендер. Сен алардын популисттер деп кемсинтесиң. Ооба, бизде стадион жок. Сиздей пессимисттердин айынан биз эшикте ойноп жатабыз. Эмне үчүн муну жалгыз Салымбеков жасашы керек? Мен сизге муну айтам. Сиз кыла албайсыз. Анткени сиз пиарчы адамсыз. Сиз гиф ойнотуп сүйлөгөндөн башканы билбейсиз" деп жооп берди Байматов. Бирок көп убакыт өтпөй адаттагыдай эле кайра кечирим суроо убактысы келип, айткан сөздөрү үчүн футбол сүйүүчүлөрүнүн жана футболчулардан бизнесмен кечирим сураган.
Япониялык сүрөтчүнүн эмгеги интернетте популярдуулукка жетип жатат. Ал ар кандай тамактарды чыныгы көркөм чыгармаларга айландырат. Чыгармачыл жапон өзүнүн Instagram баракчасы Bok Metal лакап аты менен жүргүзүлөт. Сүрөтчү идишке керектелүүчү ингредиенттерден ар кандай кармандарды жана көрүнүштөрдү жаратат. Ростовдук блогер Иван Сычев зомби-фельдшердин образын чагылдырган видео тарткан. Жаш жигит тез жардам кызматынан түшүп, шаардыктарды коркуткан. Азыр полиция аны издеп жатат. Ал эми жергиликтүү саламаттыкты сактоо министрлиги бул видеого катышкан айдоочуну издеп жатат. Блогер өзү тез жардам кызматынын дарыгерлеринин шаймандарынын төмөндүгүнө жана квалификациясына көңүл бургусу келгенин айткан. Себеби дегенде апасынын өлүмүнө дал ушул дарыгерлер себеп болгон, дейт блогер. Кыргызстандык мушкер Баяман Кулуев Иркутск шаарында өткөн аралаш мушташ боюнча мелдеште спортко окшогон фокус менен белгилүү болду. Мушташ учурунда ал атаандашына көңүлүн алаксыткан ортоңку манжасын көрсөтүп, андан кийин сол буту менен башына жана кабыргаларына катуу сокку урган. Калыс Кулуевдин жеңишин нокаут менен жазды. Инстаграмга Кулуев ушул учурдун видеосун жарыялап, жүрүм-туруму үчүн кечирим сурады. Белгилей кетүүчү нерсе, Кулуев америкалык белгилүү мушкери Нед Диастын айламалын кайталаган. Ал мушташ учурунда атаандаштарына ортоңку манжасын көрсөткөн. Албетте бул жорук одоно көрүнүш жана тартипсиздикке жатат. Канчалык чет жакты туурасак да кыргыз экенибизди жана кыргыз үчүн мындай көрүнүштөр эч эле жарашпайт экенин түшүнсөк жакшы болот. 9 жаштагы Чика аттуу тоту куш Улуу Британиядагы жапайы жаратылыш паркына келгендерди Бейонсенин "Эгерде мен эркек бала болсом" деген ырын так аткарып таң калтырды. Паркта 1,5 жылдан бери жашап келе жаткан сары калпактуу тоту куш Чика дагы Леди Гага менен Кэти Перринин ырларын аткара алат экен. Чика буга чейин жергиликтүү жылдызга айланып, туристтер анын ырын угуу үчүн кезекке турушкан. Социалдык тармактарда видео тез популярдуулукка ээ болууда. Көптөгөн колдонуучулар парктын кызматкерлерине ыр сынагына тоту кушту жиберүүнү сунушташат. Теле алып баруучу Иван Ургант Россиянын президенти Владимир Путин менен бир автоунаада бараткан тамашалуу ролик тартты. Роликти биринчи каналдын эфиринен көрсөткөнүн РИА Новости жазды. Видеодо Путиндин август айында Крымдагы Таврида трассасынын бир бөлүгүн ачуу салтанатына барган иш сапары учурунда Аурус автоунаасын айдап бараткандыгы кадрлар алынган. Монтаж чеберлеринин аракети менен жүргүнчүнүн ордунда Ургант болуп калган. Путиндин сөздөрүнө анын суроолору ылайыкташтырылып жасашкан. Президенттин айып төлөп калбоо үчүн коопсуздук курун тагынуу зарыл деген сөзүнө экөөнүн ортосунда ким биринчи тамашалуу сөздөр айтат экен деген болжолу туура чыкканын билдирет. Автоунаада жүрүп бараткандар теле алып баруучу президентке АКШ лидери доллар жана рубль жөнүндө бир нече куйкум сөздөрдү окуп берген. Бирок акыркы сөзү мамлекет башчыга жакпай кеткенин сезген Ургант ылдам жүрүп бараткан автоунаадан теледолбоорлордун жанына келгенде секирип түшүп каларын билдирген. Ушуну менен Соцньюз программасы аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.